тигинтери. Башкы бухгалтери Ошто болгондо Ош Бишкекти да ошакта туруп бияк көрбөй туруп өздөрү башкарып келген. Ошол күнгө чейин алдына тартип бир багыттуу болбогон үчүн жаңы алып келген счетту да эртеңден баштап биз төктүрүп туруп аны дагы аракетке алып бир тартипке нукка түшүрсөк, тигинин копиясы чыгарып бияка чөп дагы эле башаламандыктар бар. Толук кандуу 100% бөлбөйүн. Бул нерсе силердин шашылышыңар менен иш аракет кетпейт. Мен карачы болдуман эч нерсе дебейсиздер, бак түшүнөт десеңиз. Компаньондуку иштебейт. Азыр компаньондуку иштебейт. Уже жаңы счет ачылды десеңер, адам деле банкка алып барып төлөйт. Бияка Ошол буга чейин ал компанияга төлөп жүргөн, буга чейин кассага төлөп берген, ошону эсептеп чыгарыш керекпи? Мындай койлу туугандар. Элдос жок мына, Элдостун ордуна келип канча күндөн бери миктейли, тигинтейли деп биз менен кошо иш алып барып келатат. Сен никто, сен мындай дебей, наоборот иштеп берейин деген киши отуруп калбайсың. Сени тааныбайт, сен никтосуң. Элдос келип туруп берип атат, ушу айткан сөздү айтып берип атат, айткан жок. Мен ушул баланы иштетип калбаймын, наоборот. Мен жооп берейин. Аксакал. Мен жооп берейин деп коюм. Мен грубо айтып койсом кечирип жок. Чындап иштеп берейин деп. Сен иштебей никтосуң. Бирок Элдос айтпаган сөздөрдү айтып атат. Бул айтып берейин, бул жакшы программа коюп берип атат. Болду айланай. Эми мен да айтмоо, достукка бекем, жигит экенсиң, пулч экенсиң, азамат экенсиң көрүп өскөн. Жок, наоборот, никто эмес. Сен алдын керектеш керек. Мен Кыргызстан отурган элге киши отурбайын деп атам. Полный моң колунда. Моң колунда. Ушул бала күчтөн түш керек болду же. Эртең ссылканы бияка стрелканы кереп кеткен ушул балдар укат. Элдостан митип коет, капарын түзөтүп атат. Мен сөздөрүмдү угатпайм, ошол жатпайм. Бул иштеп кетсе, мен айтам, 6 күн ичинде мага 60 кишини тутсок дайрылып койсо мен ыраазы болмокмун азыр. Калпагым сызмай кетти. Мен катар айтайын сага. Жок, эми сатал кылып берем деген киши. 6 күн алып Sen dayanamay gelip alsın, aksakal yoktu, söylüp mınaca, siz uqtunuzmu? Mına aksakallar vardır aytan. Vardır talabı bir bolğan. Çıngiz qaytdı, Çıngiz, sen bir günü oşa maksatını alıp boldu, görgözdü. Ama men başına aytdı, boldur Çıngiz, gelgenine 4 gün boluptu. 4 günde yok dedi, jakı qarap yazgandırsın. Oşal bizge mundar görgözdü koy dese, men görgözdüm, men bir günü görgözdüm. Men makul, bir günü onda gel. Oğa çeyin işini kıla verin. Bu жерде biz Eldos менен Gafar менен сүйлөшүү ишибизди жүргүзө берейли dedim. Bunu hiç kim işlebez, senге karar tükündüren hiç kim yok. İşleyemezsin. Bul ayıp atar. Siz ellerde çoğultup, karar tükürün, elin altından mınday. Айтайын дегеним, эртең үйгө барганда билет бардык суроого жооп болсун дегенде максат болду. Сурак кабыл алдылар. Майли алгандар алсын, буйрусун, өзүнүн акчасын алтат. Просто айтайын дегеним келди. Әркімнің ақшасын қарап бергіле, болды. Ешкім қаршыланбасын. Мен қаршымын. Мен bir нерсе айтып коюм. Биринчи жылга чейин мен дагы айтып коеюн. Оштоону дагы айтууга туура келет. Биринчи жылга чейин баягы доктор машинага келип атпайбы? Ар бир адам келет да. Ошондо бир жерге чогулта албайт экенбиз. Мисалы бүгүн бир жерде 50 адам болсо, жалпы силерде 300-400 адам бар да эле. Бардыгын бир жерге чогулта албайт экенбиз. Ошон үчүн шайлоо өткөрүш үчүн мына 15 күн ичинде бюллетендер даярдайбыз. Келесиңер, доп-соглашениеге келесиңер, доп-соглашениеге кол коюп атканда эле ошо бюллетендер берилет. Ошо урнага саласыңар, өзүңөр каалап. Жабылсын, калсын деген силерде өзүңөрдө болот. Мен каалап жаба албайм, дагы бир жолу айтып атам. Мен каалап жаба албайм, мыйзам боюнча бага берген эмес. Ошо айтып атам. Эл өзү чечет. Эл өзү чечет. Прозрачный болот. Бул жерге ар бириңерге бюллетен берет. Бюллетен менен айтайын дегеним эл чечсин деп атам. Мына мындай болот. Ар бириңер келесиңер. Жок, уксаңар эми. Уксаңар. Жок, просто айтып атам. Менде ой болуп атпайбы? Жок. Мен айтайын дегеним. Мындайда. Жок, мыйзам боюнча. Мен окуйм. Мындайда. Сөзүм коюлчу. Дагы уксаңар. Силер баары келип атпайсыңар, 15 кишине доп-соглашениеге келип атасыңар. Доп-соглашениеге келип атасыңар. Доп-соглашениеге келгенде баары бир жерге топтолбойт экен. Ушуга келгенде бюллетен кошуп беребиз. 2 бюллетен болот. Бир бюллетенде жабылсын, калсын, макул каршы деген болот. Бул бир. Өзүңөр чечесиңер. Өзүңөр чечесиңер. Жок, каршы. Өз чечет.
Dagı bir joy çıkarayım. Karşı olsаңар, karşı degенди beresiңер. Жаппайбыз. Karşı olsаңар, karşı degенди beresiңер. Жаппайбыз. Жаппайбыз. Ачабыз берсеңер жабайбыз. Укпайсыңар мен. Экинчи маселе. Алган адамдар 10 жылга алып калган турабы? Аларды буга чейин биз 32 айтып көрдүк, бирок түшүнбөйт экен. Аны эми мыйзамдуу түрдө барабыз. Кантип барабыз? Мына ошол келгенде экинчи бюллетенде 5 жылга кыскартуу боюнча маселени карайбыз. Ага да макул каршыны силер бересиңер. Мисалы мен буйрук чыгарып 10 жылга бергендерди 5 жылга кыскартсын деп айта албайм. Эл чечет анда, общество собрание чечет. Ошон үчүн Башында туура эмес кылган. Сиздер ойлооңуздар. Ушул обратно түшкөн погашенияны гана сиздерге бөлүп берет да. Балдар бүгүнкү күндө ушундай эмгек кылып атат барды. Ооба, 100дөгөн, мына кечен Оштон 100 адам алдыга жылды. Бирок эч кандай жылыш жок да, көрүнгөн жок. 100 адам кетти, жылыш жок. Ошонун ичинен 65-и ПСОдон алып кетти, калганында 30-35-и займа зачет болуп чыгып кетти очередтен. Бирок Оштун өзүндө 903 адам аждайнада ушуну күтүп турат да. 100 адам кетсе дагы алар эч кандай сезилген жок. Бирок бул деле аракет да, ушуна жылып атат да. Жылган эмени көрсөтүп атабыз. Бирок ушул нерсени биз айтсак дагы бул азыр келип биздин о жерде 15 адамды кетирген күндө деле жылыш сезилбейт эле. Неге сезилбейт? 300 канча адам турат. Бул жактагы аркада мындай 40ка чейинкиси гана мындай жакшы эме менен турасыздар. Аламдыр. Ачыгда 40тан кийинкилер мен качан алам деген ой толгон менен ошондо кыйналып атасыздар. Ошон үчүн ызында атасыздар. Бирок бир эле обратный погашение эмес. Андан тышкарыдагы балдар башка булактар менен башка эмелер менен иштешип атат. Болушунча аракет кылып атабыз. Биз деле эми декабрга чейин бүтүрөлү деген аракет менен кетип атабыз. Бирок уктуруңуздар, мен сиздерди бардыгыңыздарды декабрда берем деген жокмун. Ушул жерде очередь негиздегенде 100% бул жерде турган бардыгын декабрга чейин бүтүрөбүз аракет кылып атабыз биз. Эми уктуруңуздар, декабр деселе бул декабрда берет деген сөз болбосун. Мейли, бүгүнкү күндө сиздерге обратно түшкөн погашенияны 3 миллионбу, 4 миллионбу, азыр ушуну 50%га кыскартып 6 миллион түшүргөн күндө дагы сиздер ушул жерден очередь негизинде ала турган. Жок, кетпейт эч ким. О. Жолунда 300 миң. Анан дагы угуп койсун. Өткөн күнү о жерде аялдар талашып, эшикте талаш ызычу болгон 32 миң акча сейфте. Бул акча сейфте болгонуна, сумкада болгонуна байланыштуу биз жана сейфтин күчүн издеп атканбыз. Ошо менен 332 миң акча бар. Азыр о жерге эмеге конвертке киргип атабыз. Мына конвертке киргизгени тартып менен. Хотя бир 500 миң акча болсо дагычы, но жердейлери мен 50 миң бир өтө ого акыбал орлорго бир коймокмун да. Ана немеге бериш керек 9 баласы бар. Жок, ага мен азыр эми Урмат байке келсе, мына жакта 32 миңден мен берип коем. Ошону берип өзүң неме эркекчечи. Келип жаныма шылдырат. Бул эмес, бул. Оорума